Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Эл сурасын программасы. Биз бул программада коомдогу болуп жаткан көйгөйлөрдү тиешелүү жетекчилерди чакырып, элдин суроолоруна жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн да биз түз эфирде иштеп жатабыз. Ош шаардык кеңешинин депутаттарын конокко чакырганбыз. Транспорт, жылуулук, энергетикалык комплекс, муниципалдык, чарба жана байланыш маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын төрагасы Бакыт Шоноев келген. Саламатсызбы агай? Ошондой эле ошол эле комиссиянын мүчөлөрү Рысбек Турдоев агай. Саламатсызбы агай? Равшан Касымов. Саламатсыздарбы? Биздин студияга куш келипсиздер. Негизи эле сиздер буга чейин көрүп деле жатсаңыздар керек, сиздердин кесиптештериңиздер келип 2018-жылы аткарган иштерин элге отчет десек да болот. Ошондой эле элдин суроолоруна да жооп берип жаткан. Бүгүн да сиздерге ошондой эле сиздердин комиссиялык топко байланыштуу суроолор болот. Негизи алгачкы эле суроо Бакыт мырза сизге болсун. Негизи 2018-жылы сиздердин туруктуу депутаттык комиссия кандай иштерди аткарды, канча отурум болду, негизи канча аймакка чыктыңыздар, канча элдин көйгөйүн уктуңуздар? Биринчиден саламатсыздарбы, Ош шаарынын тургундары, саламатсызбы? Биздин туруктуу депутаттык комиссия 2018-жылы бекитилген иш-чара, иш пландары менен жумуш алып бардык. Туруктуу депутаттык комиссиянын бир жылда 8 жолу отурум болду. 8 жолу отурумда 23 токтом кабыл алдык. Ошо токтомдун негизинде, ошо токтомдордун негизинде азыркы күндө аткаруу бийлиги менен чогуу иш алып барып жатабыз. Негизден иш жүрүп атат десек болот, Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен эскертип кетейин, биз түз эфирдебиз, андыктан бизге байланышка чыксаңыздар болот, 276-50 номуруна чалып суроолорду берсеңиздер болот. Бизге дароо эле чыккан телекөрүүчүлөр бар экен, биз суроосун кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Менин суроом болсо мындайда, Бакыт Шоноевго суроом бар эле. Биз мына Аскар Шакирова көчөсүндө мурун бизде 7А деген маршруттар каттайт эле. Жана 30 да каттачы. Биз 30 менен төрөт үйүнө барчыбыз, ал эми 7де базардын ичи менен чыгып, биз аэропортко да барчу элек, үйдөн эле чыгып алып, базардын ичинен келчү элек, кара-картаңдар үчүн бул аябай удобный болчу. Азырында негедир 1,5 жыл, 2 жыл болуп атат, алып салдык ушул маршрутту. Эмне себептен алып салдыңар? Же 30 жок. Азыр бул жактан бир гана 12-чи автобус кольцевой болуп айланат. Ал эми 46 болсо Юго-Востоктон эле через Домбута кетет. Ал кайра айланып келбейт да, биз абдан кыйналып атабыз да ушул боюнча. Бул биринчи суроомда. Экинчи суроом дагы эле айтайын, жол боюндагы мойкаларды качан алдырасыңар? Бул деген абдан адамдарга мешайт этип атат. Анткени деген жолдон өтүп баратканыңда чоң жолдон өткөнгө туура келип атат. Мына биздин дагы айтайын, Кардио Азиянын тушунда мойка бар. Эч кимди укпаган киши экен булчу. Баягы күнү мына мен өзүмдү небере менен коюп кетейин деди. Бул экинчи жолу кайрылып атам силерге. Такыр укпайт экен эч кимди. Ушуларды алдырганын бир жолу барбы? Рахмат силерге, ушул суроомо жооп берип койсоңор. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Бакыт мырза, бул суроого кимиңиздер жооп бересиздер? Биринчи суроого кетсек, Биринчи суроого 107 маршрутка боюнча урматтуу Ош шаарынын тургундары, сиздер билесиздер да, мына 2018-жылдын башында биздин Европейский банк развитиядан биздин шаарга автобус, троллейбустар бөлүнгөн, жаңы троллейбустар. Ошо троллейбустардын каттамынын негизинде алынган. Баягы троллейбустун линиясына тоскоол болгон маршруткаларды шаардын линияларын өзгөрткөнбүз. Ошонун негизинде мына аткаруу бийлиги өзгөртүп, азыркы күндө жумуш алып баратат. Ошонун негизинде кээ бирки маршруткалардын линиялары азайган. Биз ошону түшүндүк. Демек, шаар тургунунун азыркы суроосуна ушундай гана жооп беребиз да, ал көйгөй чечилбейт экен демек, алардын көйгөйү. Кошумчалап кетсеңиз. Кошуп кетейин. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул мындай да, бул биздин ушул түз эфирге чыккан максатыбыз ушинтип элдин үнүн, элдин көйгөйүн укканы ушул иш-чара болуп атат да. Биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Ар бир кайрылган элдин ушул көйгөйүн бүгүнкү күндө биз мына сиздин азыр кайрылууңузду жазып алабыз толугу менен. Сөзсүз түрдө биз буга чара көрөбүз. Бир ушул ар бир маселеге шаардык кеңештин депутаттары жергиликтүү бийлик, аткаруу бийлигин көзөмөл кылуучу орган да бул. Биз сөзсүз түрдө сиздин берилген сурооңузду
көзөмөлгө алабыз жана талап кылабыз. Рахмат. Ал эми экинчи суроосуна. Экинчи суроого жооп берип коелу. Бул экинчи суроо бул баягы Жол боюндагы автомойкаларды. Автомойка боюнча бул эжеге дагы айтайлы, биз эртеңки күндө ушул аткаруу бийлиги менен чогуу ушуну териштиребиз. Бул мыйзамдуу салынган автомойкабы же мыйзамсызбы? Биз эртеңки күндө ошо эжеге байланышып жообун айтсак. Бакыт мырза, бирок бул көйгөй чындап эле азыр айтылып аткан көйгөй эмес да. Анан буга чейин баягы эл өкүлү катары шаарды кыдырып ошондой көйгөйлөрдү көрдүңүздөр беле? Бир чечүү чаралары болду беле негизи? Туура суроо көтөрдүңүз. Бизде мындай иш-чаралар болуп турат. Аткаруу бийлиги менен чогуу барабыз. Көз жеринде элдин салынган, мыйзамсыз салынган жерлерди биз аткаруу бийлиги менен чечим кабыл алабыз. Бул маселелер көтөрүлүп турат ар дайым. Рахмат. Азыр Равшан мырза айтсаңыз, сиз өзүңүз депутат болуп шайлангандан бери канча маселе көтөрүп чыктыңыз? Мисалы, канча болсо аткарылды алардын? Биздин туруктуу комиссиянын биздин комитетке караштуу ишканалар, мисалы үчүн айтып кетсек, Шаар свет, Горводоканал, Зеленхоз, автопарк ишканаларында, мисалы үчүн биз ошолор ишканалар менен иштейбиз. Мисалы үчүн бардыгын мисал кылып айтып кетсек, Горсвет шаардын свети 2016-жылы биз жаңы шайланып келгенде 20%га жарыктандыруу болгон экен жолдо. Азыркы жылы, ушул жылга чейин 2018 акырына чейин 60%ге жарыктандыруу. Көп кабаттуу үйлөрдү 100%га десек болот. Ошо жарыктандыруу маселесин көтөрүп чыктыңыз беле ошондо? Жок, ошол боюнча биз туруктуу комиссиянын депутаттары ошол боюнча көтөрүп чыгып, ушулар ишке ашып, азыр биз иштеген ишканалар менен болгон жетишкен эмелер да булар эми. Мисалы үчүн тазалык ишканасы боюнча айтсак, тазалык ишканасы өзүңөр көрдүңөр, шаарда бул деген республикада биринчи орундарды алып атты тазалык боюнча. Бул дагы биздин жакшы неме десек болот, иштерибиздин аткарылганы. Ошол эле Горводоканал боюнча мына бизден көп Туран шаарчасынан көп маселе түшчү да. Жайында суу жетпейт, убагында суу жетпейт дегенде биздин немебиз ушул Горводоканал менен биргеликте иштешип, бул маселени чечкенибизде учетчиктер коюлган. Ошол эле убакта азыр 100%га суу камсыз болуп атат Туран шаарчасында. Рахмат. Равшан мырза, азыр биз суу маселесине да токтолобуз. Телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алсак. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло, урматтуу Бакыт мырза, мен сизге төмөндөгүдөй суроо менен дагы бир кайрылайын деп атам. Сиз айтып атасызбы, мыйзамдуу, мыйзамсыз деп. Бирок деген аларга мыйзамдуу түрдө бергенге эч кандай уруксат жок болуш керек. Анткени деген жолдун боюнда болуп атпайбы бул мойкалар? Бул биринчи суроом, дагы бир суроом калыптыр. Силер өмүрүңөрдө бир жолу мына Домодук пансионатына келип көрдүңөр беле? Ошол жердеги бардакты көрдүңөр беле? Ошол жердеги башаламандыкты көрдүңөр беле? Ал жерде кимдер жашап атат деп бир кызыгып көрдүңөр беле? Ушул жакка бир келип көрбөйсүңөрбү? Бул жерде жазындасы деген башка жактан адамдар келип эс алат. Бирок деген ал жерде эс албай эле, ал жерде мусор да мусор. Просто мусор. Ушуну бир келип көрүп кетпейсиңерби көзүңөр менен? Рахмат эже, сурооңуз түшүнүктүү. Чындап эле бул телекөрүүчүнүн көйгөйү аябай оор окшойт, себеби кайрадан көтөрүп чыгып атат. Мейли, Арызбек мырза, сиз бериңиз. Бирок Бакыт мырзанын өзүнө өз жооп бериңиз. Биринчи суроосуна мен жооп берип коеюн. Урматтуу эже, ош шаарынын тургуну, мен сизге мындай айтып атпаймынбы? Ошол сизге мынтип сөз берели, эртеңки күндө ошол жерде салынганын биз териштирип, анан сизге жооп айтайлы. Мыйзамсыз болсо ал жерди биз алдырганы аткаруу бийлиги менен чечим кабыл алабыз. Домодукка сөзсүз барабыз. Домодукка бардыңыздар беле дейт. Домодукка мен Чынында айтканда барган жокпуз. Домодук азыр чынында биз дагы бир кабар болдук эле, бул жерде бассейндер түшүп, анан мусорлор убагында чыгарылбайт деген маселе бир көтөрүлгөн. Азыр бул эже жакшы суроо берди. Биз ушуну убакыттан пайдаланып, эртең бир убакыт таап сөзсүз ушул боюнча иш-чара өткөрөбүз. Биз шаар азыркы чыккан эжеге дагы айтып койсок, эгерде сиздерди издесе, шаардык кеңешке кайрылсаңыздар, албетте Бакыт мырзаны ошол жерден тапсаңыз болот, Биз дагы телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алсак. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Мен суроом төмөнкүдөй да. Мына Аскар Шакиров көчөсүнүн наркы башында глобус жаңы салынган зданиянын алдында 3 нефть заправка бар. Билесиңер да? Бири наркы көчөдө, экөө Берки көчөдө. Ошонун Берки көчөдөгү бир автозаправка просто
тротуарга чыгып калган. Качандан бери эми ушуну тартипке салса болбойбу. Ал жерде бир кокустук болуп кетсе, чоң бир нерсе болуп кетет. Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Негизги бул глобустун жанындагы баягы заправкалар жөнүндө болду окшойт да. Кимиңиздер суроо бересиздер. Эми бул чындап эле кооптуу десек болот да, Бул Жейси туура уруксат. кооптуу. Эми мындай да. Бул туура ал жерде петролный заправка менен импа заправкасы жайгашкан. Бирок бул глобус түшкүчө чейин Алар бар эле? бар эле. Бул заправкалардын иштегенине алдына 15 жыл, 20 жыл болуп калды. Булар заправка түшкөндө ал жерде эчтеке курулган эмес эле. Будан кийин глобус курулуп атпайбы? Бирок действительно мындай коопсуздугу Бирок бар. ошондо кандай глобуска уруксат бербеш керек беле? Кандай болот? Эми бул жагы кандай болот? Бирөө жагын чечиш керек да бир толуктап көйгөй. койсок мындай да, бул жагында туура маселе көтөрүп атат. Азыр бул заправкалар чынында мурун түшкөн. Азыр мындай заправканы шаардын ичине уруксат бербейт. Ушундай көйгөй жаралгандан кийин бул элдерге коопсуздук жаратат. Азыр булар эми уруксат алып алгандан кийин буларды арка кайтарыш дагы оңой эмес. Булар боюнча дагы бир иш-чара жүрүп атат. Сөзсүз жок кылат деп айта албайбыз муну. Может жылдырабы, анан же мындай шаардын ичинде bundan башка уруксат жок да эми. Ушул токтом кабыл алынган, эч кандай шаарга уруксат берилбейт заправка. Эми булар убагында чынында бул дом стройка болегинде түшкөн. Убагында эч ким мындай көйгөй жараткан эмес. Ошол убакта уруксат алып курунуп калган заправкалар да. Мен да толуктап кетейин ушул суроого. Биз мындай кылайлы, биз шаардык кеңештин депутаттары сөзсүз түрдө ушул азыр кайрылган Жарандарга биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Биз ушундай эле жооп берели. Эмне дегенде бүгүнкү күндө туура ошол көп кабаттуу үйүнө жанына жайгашпаган бул кооптуу да. Ошого биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз, тийиштүү органдарга кайрылабыз. Рахмат. Бизде дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен. Кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз Ош шаарынын тургуну болобуз, Ашмахуновдо жашайбыз да. Ашимахунова. Анан ошол жерде бир мусорный бактын жанында труба жарылган, шаардын суусучу 2 жылдан ашып кетти да. Ошого бир көңүл буруп кылган адам жок да. Шаардык Горводоканалга да кайрылганбыз. Алар ошол жерде кичине бетон бар экен, ошону жылдырып берсеңер анан жамайбыз деди да. Ошону эми ал жерде жайдали гараждар бар, гараждарды каптап, чиркей толуп, жаш балдар ошол жерде ойнойт, оору жугуп полный болот да. Бир арык суу агат да ошол жерде труба жарылыпчы. Аз дагы эмес, көп. Ошол жерден 4-чү этаждарга суу жетпей калат ошондайнанчы. Бир карап койсоңуздар болот ошонучу. Чындап эле биз суу көйгөй деп келебиз го. Сууларга өзүңүз айтмакчы, учетчиктерди койдук, эсептеп атабыз, бирок ошондой жерлерде эмне үчүн көңүл бурулбай жатат да? Бул жакшы нерсени айтты. Азыр эгер чындап ушул суу жарылып труба болуп, эгер чындап Горводоканалга кайрылып эч кандай жыйынтык чыкпаган болсо, мен чындап маалыматым болбогон экен, бул боюнча аз жакшы маалымат болду. Мен именно ушул боюнча эртең бул Горводоканалга кайрылып, эмне себептен муну оңдобойт? Бул Горводоканалдын өзүнүн дагы интереси болуш керек. Алар деле бузулса, буларга деле суусунун давлениясы азаят деген нерсе бар да. Бул жерде бир маселе болуп аткандыр, ошол боюнча биз тактап сөзсүз бул түрдө немесини калыбына келтиребиз деген убада беребиз. Рахмат. Сизге кошумча эле суроо бере кетейин да. Кечээ күнү сессия болуп өттү. Сессияда багы окуучулардын жол акысын көтөрүү боюнча сиздер маселе козгодуңуздар да, бирок эмнегедир ал жыйынтык чыкпады да. Ошол эле эски тариф боюнча эле калды. Эмне үчүн мындай болду, Рыспек мырза? Бул тариф боюнча биздин комиссия отурум өткөрүп, биринчи кезекте бул комиссияны бул сунушту эл шаар тургундарынан, ошол жетекчилеринен, айдоочулардан түшкөн сунуш. Буну азыр көп түшүнбөстүк болуп атат, шаардык кеңештин тариф көтөрүү сунушу деп. Жок, бул элдин сунушу. Не дегенде бүгүнкү күндө суук күндөрү биздин балдарыбыз, ошол айдоочулар, окуучуларды алуучулар кездешип атат. Ошон үчүн окуучуларыбыздын ошол көп жолдо калып кетпеш үчүн максатында биздин комиссия ушул тарифти көтөрүүнү сессияга алып чыктык. Сессиядан колдоо таппады. Депутаттардын колдоо таппаган себеби бүгүнкү күнү ушул мындай айтайын, маршрутка бул частный болот, ал автобус бул мамлекеттик. Ошонун экөөнүн эки тарифине токтоло албай
токтоло албай ошону кийинкиге калтырылды. Кийинки сессияда сөзсүз түрдө бул маселе каралат. Эми эл өкүлү катары негизи чындап эле 5 сом болуш керек беле же 1 сом болуш керек беле? Эми окуучуларга кандай тариф коюш керек? Сиздин жеке оюңуз кандай, Эрисбек мырза? Менин жеке оюм мындай да. Балким эми окуучулар көчөдө калбаш үчүн 5 сомго көтөрүү зарыл беле? Бүгүнкү күндө биз ушул ар бир аймактык кеңештерге чыгып, элдер менен жолугушуп, суроо талап, бул элдин талабы да. Эгерде биз айдоочулар менен жолукканда, эгерде 5 сом кылып берсеңер, бул айдоочунун кызыкчылыгы болуп калат. Ошол баланы көчөдө калбай калат да. Бунун негизи 5 сом кылып берген өзү туура болот. Ошол биздин балдарыбыз көчөдө калбай калат, айдоочунун кызыкчылыгы, айдоочулардан ушундай сунуш түштү. Биз ошол балдарды көчөгө калтырбай биздин кызыкчылык деп суранганда, бул туура нерсе болот. 5 сомго көтөрүп берген. Анан бизден шаардык кеңештен депутаттардан биздин комиссиянын депутаттарынан сунуш түштү. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, анан кийин аз камсыз болгон адамдарга үйүндөн биз соцзащитадан ушунун тизмесин алып, ошол адамга бюджет эсебинен проездной катары кылып жардам берүүнү чечтик. Рахмат. Азыр телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алсак, андан кийин толуктансыз. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Салам алейкум. Саламатсызбы? Келиңиз. Саламатсыңарбы? Алло, салам алейкум. Биз сизди угуп жатабыз, айта бериңиз. Отасыңарбы? Угуп атабыз. Мына мен бир маршрут боюнча суроо берейин дедим эле. Айта бериңиз. Маршрут боюнча суроо берейин дедим эле. Айта бериңиз, угуп жатабыз. Биз сизди угуп атабыз. Мына биздин бирлешкен деген айыл 106 деген маршрутубуз бар. Айта бериңиз. Урматтуу телекөрүүчү. Ушуну жанагы бул маршрут биздин маршрутта, буну жанагы жогору Качек деген айылга алып чыгып кетип калышты да. Рахмат. Эми ол Качекте 53 бар, 28 бар да бул Качек жактачы. Сиз айтып аткан шаарга карайбы, карабайбы? Бул бирлешкен шаарга карайбы. Кеңеш. Жок, Кара суу территориясына карайт бул. Эгерде мындай да азыр биздин шаарга кирип чыккан маршруттар, линиялар бар да. Булар Кара суунун территориясынан шаарга кирип чыгат. Буну эгерде бизди азыр ушул бизге кайрылган адам сизге кайрылсаңыз, эгерде биздин линия болсо шаарга караганыңызда, биз сөзсүз түрдө аракет кылайлы. Эмне себептен сиз айткан күнү, сиз айткан нерсе бул шаардын сыртынан башка линияга которулуп кеткен. Булга ким кызыктар, ким аралашканын биз тактап билип беребиз. Тийиштүү органдар бар да, бул нерсени караганга. Биз ошолорго кайрылып буну чечип бергенге аракет кылабыз. Рахмат. Бакыт мырза, айтсаңыз, биз мурунку эл өкүлдөрүнө дагы телекөрүүчүлөрдөн суроо болуп кеткенде, баягы шаардагы тротуарлардын көйгөйү боюнчачы. Ошол боюнча айтып кетсеңиз, негизи бул көйгөй чечилбей эле келе жатат да, баягы жөө жүргүнчүлөр, атайын жөө жүргүнчү жолдон эмес, автоунаалардын жолу аркылуу да өтүп калды да. Бул эми тротуарлардын ордун бошотуш керекпи негизи? Баягы соода саттык жайларды токтотуп, Ооба, туура суроо көтөрдүңүз. Ооба, бул кээ биркилер бул тротуарга мыйзамсыз чыгып алышкан. Бул күнү азыркы күндө мына аткаруу бийлиги ушу менен катуу күрөшүп жатышат. Өзүңүздөр көргөндөй, мына бүгүнкү күндө биздин Талабек Насырбекович мэрибиз Кулатов районунда, кичи районунда катуу жумуш алып барып атат. Өзүңүздөр көргөндөй, элдер дагы көрүп атат. Туура, кээ бирки тротуарларга мыйзамсыз да чыгып кеткен дагы, ошол мына баса кетсек, өзүңүздөр билгендей эле мына Нирвана деле тротуарга чыгып летний кафе салган. Ошонун катарында салынган кафелерди карасаңыз, ошолар тротуардан өтүп чыгып салган. Bunun bari mыйзамсыз болуп калган. Мыйзамсыз болуп калган. Бирок ошого ал курулуш салгычаңды ал уруксат сурайт да, туурабы? Бир тиешелүү жетекчиден уруксат сурайт. Ошол уруксат сураган жетекчилер менен сиздер жолугуп, эл өкүлү катары эскертүү берип көрдүңүздөрбү? Негизи эле кайсыл жетекчиге сиздер сын пикир айтып, эскертүү бердиңиздер бу шаар жетекчилерине? Рысбек мырза. Бүгүнкү күндө шаарда мыйзамсыз курулган айрыкча көп кабаттуу үйлөрдө 18 объект бар. Мыйзамсыз курулган 18 объект. Бул сөзсүз түрдө
мындай да сөзсүз түрдө биз тийиштүү ушул тармакты тейлеген жетекчиге биз мэрге сунуш бергенбиз, кызмат тоогрусу каралсын деп. Мисалы азыр айтып атпайбызбы, мыйзамсыз курулуш, бул деген тротуарларга чыгып кеткен кээ биркилеринде уруксаты бар. Бирок тротуарга уруксат берилбейт да. Ошол жерге чыгып кеткен да. Ушуну биз сөзсүз түрдө тийиштүү ошол жетекчини кызмат тоогрусун каралсын деп мэрге сунуш бергенбиз. Жыйынтыгы эмне болду? Жыйынтыгы азыр мэр карап атат. Бизден убакыт сураган, 2 ай мөөнөт алган. Ошол 2 ай мөөнөттүн ичинде эгерде ушул нерселер такталса, кызмат тоогрусу каралат. Рахмат. Бизде дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатчылык. Мен сурайын элем, мына ошо Айта бериңиз. тротуарлар боюнча алдырып аттыңар го. Бул эми кылган ишиңерди депутаттар көрсөтүшүңөр керек да. Жалгандан эле оерге чыгалы, элди алдабашыңар керек. Азыр көчө бүт эме болуп кеткен, тротуарларда мери базардын айланасы. Дагы сурооңуз барбы? Мисалы, мэр келет, депутат келет дегенде бардык милицияны чизип коет. Силер келип кеткенден кийин кайра эл чыгып алат. Негизги эле суроо ошо тротуарлар боюнча болуп кетишет Бакыт мырза, бул эмне үчүн баягы болбой жатат деп? Туура. Азыр мына жакын арада өзүңүздөргө белгилүү болгондой аткаруу бийлиги катуу жумуштарды башталган. Муну көзгө алабыз, көзөмөлгө алып, эси кайер кандай кемчиликтери болгон болсо, биз мындай как эл өкүлү катары элди жарандан айтып кетет элек да, Ош шаарынын тургундарына. Бизге кат жүзүндө кайрылса, эси туура эмес объекттерде туура эмес курулуш иштер болуп атат деп кайрылса, биз аткаруу бийлиги менен сөзсүз муну көзөмөлдөйбүз. Рахмат. Равшан мырза, айтсаңыздар, 2018-жылы негизи эле эл менен канча жолу жолуктуңуздар? Аймактарды кыдырып бир жолугуп, алардын көйгөйүн уктуңуздарбы? Алар кандай көйгөйлөрдү айтты? Анан чечүүгө аракет жасадыңыздарбы? Биз 2018-жылы мэрдин катышуусунда депутаттардын курамы менен 6 аймактык кеңеште жолугуу болгон. Ар бир аймакка барганда эле азыркы элдердин көйгөйү көбүнчө эле ушул биринчиден окуучулардан жол киреси болгон, көп жерде маселе көтөргөн. Биздин окуучуларыбыз суукта калып кетип атат, 1 сом деп эми албай атат. Буну эми көзөмөлгө алыш кыйын экен. 5 сомго көтөрүп бергиле деген өздөрүнүн дагы немеси болгон. Бул коомдук немелерге, соц тармактарга дагы, газетага дагы бизден тараптан берилген. Элдер өзү көп көңүл бурбады буну 5 сомго көтөрүлүшүнө. Дагы. Анан көп маселелер ушул жол тыгындары боюнча болду элдердин маселеси. Ошо жол тыгындарына токтолуңузчу. Жол тыгындарына биз токтолсок, азыр бизде биринчиден ушу пешеходдорду надземный, подземный деген жаңы немелер сунушталып проекттер иштеп атат. Биринчиси келечек менен Гапарайтиева Араванскийдеги. Бул жерде азыр проекттер сразу иштелип бүтпөйт экен, сразу эле убакыт керек экен. 2020-жылга мэрдин жаңы программасына кирген, бул кудай кааласа бүтөт деген үмүттөбүз. Бул ушул надземный, подземныйлер курулмайынча бул пробка жоюлуш кыйын. Биздин жолдор чынында тар. Азыр мына келечекте бир жакшы шанс болуп атат. Домдор жаңыдан бузулуп түшүп, ал жерге курганга тротуарлар бошоду. Бул Араванскийдегини куруш үчүн 2 домду снос кылып жаңыдан куруш керек экен. Ошол жөнүндө бүт тиешелүү органдар иштеп атат, немелер, жетекчилер. Кудай кааласа 2020-жылга кирген бул проектке. Рахмат. Бизге дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Мен силерге берейин деген суроо. Мына шаардын ичинде Волгоградский көчө бар да, ошол жакта домдор бар, канча адамдар жашайт. Көчөбүз эми адам көргүз, баса албайбыз жамгыр жааганда, кышында. Анан ошону кандай кылабыз? Жылыга биз мэрияга кайрылабыз, жыйынтык жок, бюджетке кошобуз дейт. Эми буга окшогон эмес, мындан деле кичинекей, мына башка жерди карасаң аябай сонун көчөлөр бар. Ушуларды качан карайсыздар, качан чечип бересиздер? Асфальт төшөлүш керек окшойт. Бул мындай да, бүгүнкү күндө бюджеттин тартыштыгына байланыштуу көп көчөлөр туура. Ички көчөлөр асфальттоо болбой жатат да. Буну бардыгыбыз мойнубузга алышыбыз керек.
быйылкы 2019 жылы биз гранттын эсебинен ошо биздин борбордук жолдор жана ички жолдорго гранттын эсебинен жолго быйыл мына Бишкек шаарында көрүп атасыздар, кыйла жолдор бүтүп калды. Быйыл ошко бөлүнөт грант. Ошонун эсебинен биз ушундай ар бир мына сиздин дагы азыр биз дарегиңизди жазып алганбыз. Ар бир ушул жарандын арызын муйнуна карап, биз ошол нерсеге иш алып барып, ушу жолдорго ошо гранттын эсебинен келгенге биз иш аракетибизди алып барабыз. Сөзсүз түрдө биз аракет кылабыз ушул маселелерди чечишке. Эми бардыгы сөзсүз туура болбойт экен да, бардыгы сразу чечилбейт экен. Бүгүнкү бюджеттин эсебинен өтө кыйын болуп атат маселени чечиш. Ар бир депутат, мисалы 45 депутат бар, 45тин өзүнүн ар бир аймактан бар да. Ар бирин ушу наказдарыбызды элдин талабына каршы кыйын болуп атат да. Рахмат. Бизге дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Биз Жапалак айыл өкмөтүндө Алиев мектеби бар. Ош шаарына карайт. Алиев мектепке жогору жака кеткен жакта дагы, Алиев мектепке келип аткан жерде дагы тротуар жок. Окуучулардын бардыгы чоң жол менен жүрүшөт. Анын бул маселени чечсе болобу? Рахмат. Негизи былтырда бизде дал ушундай түз эфир болбоду эле. Ошол түз эфирди карап отурсам, чындап эле Бакыт мырза ошондой убада берген экенсиздер да. Сөзсүз түрдө биз карайбыз, тротуарлардын баарын чечпесек дагы бир канчасын көйгөйүн чечебиз деп телекөрүүчүлөргө убада берген экенсиздер да. Анан ушул суроого эле жооп бергенче телекөрүүчүнүн суроосуна жооп берсеңиздер, ошол кайсы мисалы баардыгын чечилбесе дагы мына аймак чечилди деп айтып бере аласызбы? Биринчиден мен как эл өкүлү катары эч кимге мындай жакшы убадалар берген эмесмин. Берсем, конкреттүү түрдө жооп же жумуш аткарылат же аткарылбайт деп айтам постоянно. Мына коллегам айтып кетти, жол башкармалыгына быйылкы жылдын эсебинен бюджеттен 84 миллион. Эң көп бюджетте эң көп каралган бул жол башкармалыгына бөлүнүп атат. Ушунун негизинде Кудай буйрса биз дагы карап көрөбүз. Бизде эми баягы акчанын тартыштуулугуна байланыштуу болуп атат, баары жокчу. Азыр эми ошол Жапалак аймактык башкармалыгына ошол көчөгө барып көрдүңүздөрбү эле, Арызбек мырза? Бул мындай да, бүгүнкү күндө Жапалак аймагында көп жолдор асфальт төшөлдү. Анан тротуар боюнча биз эл өкүлү катары айтып кетели, ар бир жарандын арызына биз сөзсүз түрдө көңүл бурабыз. Ушул азыр биздин эжеке действительно ошо көйгөйдү айтып атасыз. Эми мындай экен да эже. Бизде бүгүнкү күнү шаарда борбордук көчөлөрдүн тротуарларды бардыгы 60-70% жаңыланып атат. Мына ички жолдордо, анан шаардын сырттарына биз буйруса буга дагы көңүл бурайлы эже. Сөзсүз түрдө биз көзөмөл кылабыз, тийиштүү органдарга талапты коебуз. Рахмат. Мына шаар бюджетин биз өткөндө бекитип алдыңыздар, атайын сессия болуп, негизи ошол бюджетти бекитүүдө сиздердин комиссиялык топ кандай сунуштарды бере алдыңыздар, Руслан мырза? Биздин комитет бул бюджет боюнча основной биздин комитеттеги немелерге карайт экен, көбүнчө мына мисалы үчүн зелен козго былтыркына караганда быйыл айткан суммасы бөлүнүп берди, жакшы жерде алып барып атат. 78 миллион бөлүндү азыркы зелен козго. Анан булардын азыркы милдети ушул Токтогул паркты жаңылап жазында башталат экен булардын иши основной. Жазында жаңылап ушу Токтогул паркты ишке бергенге убада кылышып алды да. Анан көктөндүрүү ушу жазында основной азыр эми башталып аткан үчүн булар айтылган суммасыны иштеги кызматкерлердин айлыктарын убагында бериш үчүн биринчи очередте ушулар каралды. Бюджетте биздин өзүнүн комитеттин мына тазалык ишканасына 6 миллион сом каралып берилди, что айлык убагында берилсин. Жетекчиси жаңы келгендиктен биринчиден айлык маанайны убагында берилиш үчүн азыр бир бөлүгү кийинкисинде дагы бөлүп беребиз деген кварталда турат. Ушундай маселелерди көтөрүп өзүбүздүн шаарыбыздын кызыкчылыгына болгон ушу көктөндүрүү, тазалоо иштерине болгон суммаларды бөлгөнгө жардам берип бөлдүрүп бердик. Негизи Арызбек мырза, баягы жолдор башкармалыгына быйыл көп
бөлүндү окшойт сумма көп. Сиздер эми эл өкүлү катары ошол тиешелүү жетекчиге талапты кое аласыздарбы? Мындай болуш керек, себеби сиздердин талап кылган акчаңарды, суммаңарды биз бекитип бердик, мындай иштер жүрүш керек деп сиздер тапшырма бере аласыздарбы? Биз сөзсүз түрдө биз комитеттен ушул депутаттар ар бир депутаттан, ар бир фракциядан комиссия түзүлүп, сөзсүз түрдө кылган ишин биз көзөмөлгө алабыз. И ушу бүгүнкү күндө шаарда каерде ушу жолдор муктаж. Ошону биз талап кылабыз да. Бул эгерде ушул жетекчи ушул нерсени милдетин так аткарбаган жетекчилер болсо, биз сөзсүз түрдө сунуш беребиз да. Мэрге, шаардын башчысына сунуш беребиз, кызмат ордотуралганы. Сөзсүз түрдө көзөмөлгө алынат. Рахмат, биздин да убактыбыз соңуна чыгып бара жатат. Бакыт мырза, кыскача айтыңыз, 2019 жылга сиздердин планыңыздар? Биздин 2019 жылга планыбыз бул бизге, биздин комитет туруктуу депутаттык комиссияга түз байланышкан бул биздин Ош шаарынын тазалыгы, Ош шаарынын көрктөндүрүү, жашылдандыруу чарбасы, Ош водоканал таза суу, Горсвет ошолор менен түз байланышта жумуш алып барабыз. Ошого толуктоо иретинде мен Ош шаарынын тургундарына кайрылып кетет элем. Ош шаарынын тургундарына кайрылып кетет элем. Биз как эл өкүлү катары бизге түздөн түз кат жүзүндө кайрылсаңыздар, сиздер чечкенге аракет кыласыздар. Биз аткаруу бийлигине жеткирүү аракетин көрөсүздөр. Талап кылган аракет кылабыз. Рахмат. Рахмат. Биздин студияга дагы бир жолу куш келипсиздер. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн рахмат. Ар дайым эле элдин кызматында жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.